Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Urmatlı Marwa telekanalının görünmendari, Nasihat radiosunun görünmendari. Sizler menen biz bugün qayradan Iyik Ramazan 2025 attı programma menen yüz görüşüp turabız. Andıktan barыңızдарга men Allah Taala'nın salamın, tınçtığın, mehrimin, keçirimin, rayımın arnap. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Andemese urmatlı Kalayık kalk, mına siz menen biz göptön gütüp gelgen Ramazan ayıdağı gün artıp, gün aylanıp, ayağına çıkıp baratat. Akırkı 10 gündükü gelip, geçeği gündörü aldığınqı, jebasa algaçkı, kadır tündü toskun gündörüzde öttü. Mına bulcağı dağı emi Ramazan'da aytat emespe. Mına Ramazan girdi degende, Ramazan girip 3 gün ötkөндөн кийин мына эми эмнеси калды дегендей, мына биздин туткан орозонундагы бүгүн 3-10 күндүккө киргенден кийин эмнеси калды деген демекчибиз. Андыктан ушул акыркы күндөрдө дагы колубуздан келишинче намазга бекемирээк болуп калууга, Куранга көбүрөөк кайрылып калууга, адамдарга жакшылык жасап калууну дагы адатка айландырууга, өзүбүздөгү кайсы бир кемчилик адаттарды, кайсы бир көнүмүш bir jaman ildettirdi, alardan arılууга bel baylap ушул Рамазаныбыз бери дегенде ушул келе жаткан 1 жылдык жашообуз үчүн бир өрнөк болгон, бизге жашообузду жөнгө салган бир күчтүү бир даңгыр жол катары пайдаланып калсак деген тилекти айтып өткүм келет. Андыктан урматтуу теле көрүүчүлөр жана биздин радионун угармандары, сиздерден биз бүгүнкү адаттагыдай эле берүүбүз аркылуу сиздерден болгон суроолорго биз көңүл буруп, суроого жооп берип өтүүгө аракет кылабыз. Анда эмесе сиздерден биз суроону күтүү менен бул Рамазандын ичиндеги болгон жакшылыктар, эмне дегенде Рамазан ичиндеги болгон жакшылыктар мына эч кимге жашырууну эмес, бул мына коомчулуктагы болуп аткан кайрымдуулук иштердин өтө бир алгылыктуу жүрүп аткандыгы дагы бул түздөн түз ушу Рамазан айынын артыкчылыгынан деп мен баса белгилегим келет. Кудай эч кимдин башына салбасын, бирок тагдыр экен, Алла Тааланын буйругу экен. Кайсы бир адамдын баласы сыркы болуп калган учурда ага тегерегиндеги мекендештери, жердештери, үммөттөштөрү, ага инеси, жакын тууган, урук тууганы жөн карап турбастан аларга тааныганы дагы, тааныбаганы да келип туруп, өздөрүнүн кол кабышын жиберип, биздин мамлекеттеги болуп аткан окуялар кошуна өлкөлөргө бир чоң үлгү боло турган эмне бир өрнөктүү бир көрүнүштөр болуп өттү. Эгерде мына ушул адамдарыбыздын жүрөгүндө ыйман уялабаса, ыймандын аркасынан келген сооптуу иштин эмне экендигин билбесе, туйбаса, анын ичинде сооптуу иштин Рамазан ичиндеги артыкчылыгын билбесе, анда мен ойлойм бул нерсе жасаш мүмкүн эмес эле. Эч ким барып зордоп кое албайт, эч ким мажбурлап кое албайт, эч ким барып көзүн боеп кое албайт. Балким бир гана болсо бул мына ушул улуу орозо айынын жалпы элибизге тийгизип аткан жакшылыгынын, улуу жараткандын ошол пейлигенен кыргыздын пейлин дагы түздөп, бири-бирине болгон боорукерликти, бири-бирине болгон ачык колдуулукту кайра калыптандырып, мына эриш аркак болуп, камыр жумур жашообуздагы келген ар кандай кыйынчылыктарды биз эгерде кол бириктирсек, анда биз үчүн кандай тоскоолдук болбосун, бул биз үчүн кайгы эмес экендигин биз көрсөтө алдык. Анда эмесе урматтуу калайык калк, мына ушул орозонун сиз менен бизге берген бир өзгөчө касиети бул эмне дегенде берешендик экен. Бул ай берешендиктин, кол ачыктыктын, боорукердиктин, дегеле адамдар ортосундагы болгон жакындыкты бир бекемдеп, эртеңки жашоонун ар кандай бороон чапкынында ошондой бир тизе бүгүп калбагандай эмне бир биримдикке ынтымакка алып келип кое турган нерсе бир чоң касиети бар. Расында келген учурда
Жашоо бул эмнеден турат? Жашоо бул кадимки биз жаркырап эртең менен күндү тосуп алып, күндүзгү жарыкта, аптаптуу күндө каалаган жумушубузду бүтүрүп, анан саналуу сааттардан кийин эле кайрадан кичине салкын тартып, анча-мынча муздак шамалы келип, анан капкараңгы түн каптап, анан адамдар анча-мынча кыймылдан кичине чектелип, анча-мынча аракеттери токтолуп, анан кийин кайра бир тыныгууга келгендей эле жашоо табияты деле ошондой. Адамдын жашоосунда кээде эмне келет? Шатыра шатман, кубанычтуу күндөр келет, анын көңүлүн ачкан куунак көзүрмендер келет. Андан кийин дагы бир күтүлбөгөн учурда анын жашоосунда бир күтүлбөгөн сыноо келет. Ал сыноо келип туруп, ошол жалгыз кишинин өзүнө гана түшкөн сыноо катары калтырылып, натыйжасында бир коом, бир атанын балдары айтайлык, бир мамлекеттин жарандарынын ичинде бир адамдын башына кайгы түшсө, ал кайгы сеники болчу деп, андан баарысы жүз буруп кетпестен, тескерисинче ошол кайгыны дагы эмне кол бириктирип, жумурай журт аздан болсо дагы ошонун жүгүн жеңилдетүүгө барган болсок, анда мына ушул коом улуу жараткан Кудай Тааланын өзү каалаган коом ушундай болот. Кудай Таала өзү дин жиберүүдө, пайгамбар жиберүүдөгү болгон негизги максат ошол коомду, жумурай журтту бир муштумга алып келип, алардын баскан багыты, көздөгөн максаты, алардын тилеги, алардын үмүтү, алардын жасаганы бир гана мына ошол улуу жараткан өзү ыраазы боло турган гана нерсе болуш керек эле. Мына Кудайга шүгүр, мына азыркы болуп аткан иштерибиз, кайсыл жерге барбаңыз ооз ачырууда ошол жаш балдар чогула калып, бир айылдын элин ооз ачырып аткан, кайсы бир жерге барып достор бириге калып, экинчи досторун чакырып аткан, кайсы бир жерге барсаңыз бирөөсү өзүнүн туугандарын чакырып аткан, кайсы жерге барсаңыз өзүнүн кесиптештерин чакырып аткан, кайсы бир жерге барсаңыз дагы бир устаздарды чакырып аткан, аалымдарды чакырып аткан, карыларды чакырып аткан, хафиздерди чакырып аткан, бир жерге барсаңыз мугалимдерди чакырып аткан. Мен бир канча университеттерге бардым, университеттеги мугалимдердин коллективин атайын ооз ачырууга чакырышып, аларга сый көрсөтүп аткандарын көрүп мен сүйүндүм. Бул жакшылык, урматтуу жамаат. Бул жакшылык. Дин эч качан адамдарды адашууга алып барган эмес. Дин алып барса бир гана адамдарды сергектикке, жана ачык акылдуулукка, жана акыл таразасы менен турмушту түз жолго салууга гана алып барат. Анан башка эч нерсеге алып барбайт. Мына коомубуздагы көрүнүштөрдүн баарысы бизди сүйүндүрүш керек, буга шүгүр айтышыбыз керек. Мамлекетибиз тынч, ар кандай апат кырсыктардан, табигый кырсыктардан оолакпыз. Бул учурларда биз шүгүрчүлүк гана келтирип калышыбыз керек. Кудай сактасын ошентип, ушундай бир жакшылыкка шүгүрчүлүк келтирбестен, эгерде Кудай Таала маңдайыбызга жазып калса, анда жаманчылыкка дагы шүгүрчүлүк келтирген аркасыз болуп калабыз. Мына ошондуктан мына бул ганимет күндөрдү, саналуу күндөр калып атат, дайыма шүгүрчүлүк менен, жакшылык менен, ыраазычылык менен, дагы бир жолу кайталагым келет, ыраазычылык менен кечирелик ушул күндөрдү. Кудай Таалам, мен сага ыраазымын. Ушул күндү көргөзгөнүңө, ушул айды көргөзгөнүңө, ушундай соопко эгедери кылганыңа, ушундай таңында туруп оозумду бекитип, кичине болсо дагы оозумдагы чаңкоону сезип, анан күн кеткичтирип, сенин ыраазычылыгың үчүн ооз ачып атканыма мен ыраазычылык айтамын деп ошого көнүшүбүз керек. Биз жаратканга ыраазычылык айтып көнөйлүк, анда Алла Таала ошол ыраазычылык аркылуу башка бирөөгө дагы ыраазы болууга үйрөтөт. Башка бирөөлөргө дагы ыраазычылык билдиргенде эмне үйрөнөбүз. Эң эле жөнөкөй нерсе бизде бүгүнкү күндө балдар үйдүн ичинде, балдар ата-энесине ыраазылык айтпай калчу болдук. Биз үйдүн ичиндеги келинчектер күйөөлөрүгө ыраазычылык айтпай калчу болдук. Үйдүн ичинде эле эркектер өз аялдарына ыраазычылык айтчу болбой калдык. Мекеменин ичинде жумушчулар жетекчиге ыраазычылык айтпай калдык. Жетекчилер болсо кол астындагыларга ыраазычылык айтпай калдык. Кайда ыраазычылык, кайда калган? Ыраазычылык бизден качканбы? Же биз таштай качтыкпы? Же ыраазычылык бизди калтырдыбы? Дегенде, урматтуу жамаат, ыраазычылык ал дайыма адамдардын көтөргөн, өзүнө бек туткан
желеги катары алар менен бирге калыш керек. Мына ошол адамдардын колунда желек катары калыш үчүн адамдар өз жаратканына ыраазычылык айтууну адат кылыш керек. Урматтуу жамаат, ыраазычылык, Кудайым, Алла Таалам, мен сага ыраазымын. Кудай Таалам, сен берген өмүргө, сен берген ырыскыга, сен буйруган үй бүлөмө, сен буйруган бир тууганыма, сен буйруган ата-энеме, сен буйруган мекениме, Кудай Таалам, сен мени ушул мекенге жаратып койгонуңа мен шүгүр айтам. Ушул улут болуп калганыма, ушул дин тутуп калганыма, ушул динден деп мени эмне санап койгонуңа, ушул дин менен жашатып калганыңа мен чексиз шүгүр айтамын деп ошого көнүшүбүз керек, урматтуу жамаат. Билесиздерби, ыраазычылык эмнени алып келет дегенде, ыраазычылык сиздеги болгон жакшылыкты дагы арттырып калууга алып барат. Кимдин колунда канча жакшылык болсо, ошол жакшылыкты дагы арттырып коюуга алып барат. Ыраазычылык бул шүгүрчүлүк деп коет кыргызда. Ассаламу алейкум деп бирөө кайрылып атат. Алейкум ассалам. Сиздин сурооңуз болсо бере берсеңиз болот. Көрдүңүздөрбү, урматтуу жамаат? Бул ыраазычылык, бул шүгүрчүлүк. Алла Таала Куранда ла ин шакартум ла азиданнакум. Ал деген сөз, эгерде силер ыраазы болуп эле мага шүгүр айтсаңар, силердеги нерсени мен сөзсүз түрдө арттырып берем. Сизде бакыт барбы? Бактыңыз артат. Байлык барбы? Байлыгыңыз артат. Талантыңыз барбы? Талантыңыз артат. Илимиңиз барбы? Илимиңиз артат. Көркүңүз барбы? Көркүңүз артат. Дагы эмне бар? Адам өзү сезип туюп тутунган нерсеси эмне? Ошо колуңуздагы өзүңүз сезип туюп тутунган нерсеңизге Кудай Таала насип буйруган нерсеге шүгүр айтып ыраазы болуңуз, Кудай Таала ал нерсени арттырып берем деген убадасы бар. Бирок нааразычылыкчы, тилекке каршы кээде адамдардан ошентип кайгырып, кейип кепчип, тагдырга нааразы болуп, Кудайга нааразы болуп, журтка нааразы болуп, мамлекетке нааразы болуп, президентке нааразы болуп жашагандарды кээде эмне кылабыз? Байкап калабыз. Жок, урматтуу жамаат. Нааразычылык бул ошол биз айтып аткан ыраазычылык менен шүгүрчүлүктүн тескериси болгондуктан Аллах Таала ла ин кафартум инна адаби ла шадид деген. Мана ошол мен берген нерселерди силер тааныбай, аз нерсеге дагы канаат кылбай, буйруган нерсеге дагы ыраазы болбой жүрсөңөр, анда силерди күтүп турган менин азабым абдан каттуу дейт. Бул жагы коркунучтуу, урматтуу жамаат. Ошондуктан бул жерде суроо келип калыптыр. Ассаламу алейкум устаз, таравих намазы окуй албай, тахажжуд намазын окуп атам, ошого жооп берип коесузбу дейт. Иншалла сиз тахажжуд намазына турган мезгилде таравих намазында эле ниет кылып, ошол таравих намазында жок дегенде таравихтин рекеттеринен бир канчасын жон гана таравихтин ниети деп, таравих намазы деп ниет кылып койсоңуз, ошол таравих намазга өтө берет. Анан калган бөлүгүн тахажжуд деп окуп кое бериңиз. Таравих намазына келген учурда такыр мүмкүнчүлүгүңүз болбой калса, чарчап калган болсоңуз, биз сизге 20 рекет окушуң керек, бул сага милдет деп айта албайбыз. Себеби шарият андай кылып бизге эмне кылбайт, милдет жүктөбөйт. Шарият дагы айтат, мына ушуну окусаңар жакшы болот дейт. Себеби дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мен кама рамадана иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min zambi деген. Рамазан айынын түнкү намазына ким турган болсо, Рамазан айын түнкү намазы деген сөз ошол сиз айтып аткан тахажжуд, ошол сиз айтып аткан таравих намаздары, бул эмне түнкү намаздар, түнкү ибадат. Ким ошол түнкү ибадатка турса, Аллах Таала өткөн кеткен кемчиликтерин баарысын кечирип салат деген. Андыктан иншалла ошондой кылып туруп таравих намазындагы, тахажжуд намазындагы ордуна койгонго аракет кылыңыз. Ассаламу алейкум. Ороз айында каза болсо бейишке кирет деген хадис барбы? Бейишке кирет деген хадис жок. Ошол Рамазан айында кайтыш болгон адамдын бир жакшылыгы бар экендигине болгон бир ишарат. Себеби дегенде, урматтуу жамаат, баарыбыз жакшы билебиз, эч ким өзүнүн ажалын өзү тандап албайт. Ажал жарык дүйнөгө келүү да Алланын каалоосу менен, бул дүйнөдөн кетүү да Алланын каалоосу менен. Эч ким өзү каалап келип, өзү каалап кетип кала албайт бул дүйнөдөн. Ошондуктан бул каалоо ушеге Рамазандын ичине туш келген болсо, анда билиңиз, мунун кайсы бир жакшылыгы бар. Балким суроосу жеңил болот, балким бейиштеги даражасы өйдөрөөк болот, балким күнөөсү кечирилет, балким. Бирок
адаттагы башка күндөргө караганда баары артыкчылыгы бар деп биз иншалла этикат кылабыз. Ассаламу алейкум ажыке, балам чарчап калган, кандай бак тиксем болот? Арнап тигенби же кандай кылам? Алла разы болсун сизден. Балаңыз кайтыш болуп калган болсо, балаңызга арнап бак тиксеңиз, иншалла мөмөлүү бак тигиңиз. Эгерде чет жерде болсо, мөмөлүү бак тигиңиз. Ошол мөмөнү ниет кылган мезгилде ушул баламдын дарагы деп тигиңиз. Ушул баламдын дарагы деп тигиңиз дагы ошого аябай бапестеп көңүл буруңуз. Ал дарак канча мөмө алып келип, ошол алып келген мөмөсүнөн канча адам жебесин, канча айбан жебесин, канча чымчык жебесин, канча курт жебесин, мына ошонун бардыгы үчүн балаңызга сооп жетип турат. Керек болсо ошол бактын көлөкөсүнө бирөө келип, жок дегенде 5 мүнөт келип олтуруп, ошол бактын көлөкөсүн эс алып өткөн болсо дагы, ал балаңызга сообу жетип турат буйруса. Ошондуктан иншалла дарактын көлөкөсү да бар, дарактын мөмөсү да бар болсо, иншалла сообу дагы көп болот иншалла. Ошондой кылыңыз. Ассаламу алейкум устаз. Мен азыр жүрөгүм жараланып кыйналып жатам. Ооруп калганымда жолдошум талагын берип келбей койду. Аллах таалам күйөөңүздүн жүрөгүн оңдосун. Аллах таалам күйөөңүзгө ынсап берсин. Аллах таалам күйөөңүзгө акыл берсин. Биз ошондон башка эч нерсе дей албайбыз. Сизге айтар кеңешим, Аллах таалага азыркы дуалар кабыл болгон айда түнкүсүн алакан жайып Аллага кайрылыңыз. Аллахым, эгерде менде кемчилик болуп калса кечиргин, экинчи мындай кемчиликке алып барбаган деңиз. Эгерде күйөөмдө дагы кемчилик, күйөөмдөн кетип калса ошол кечилик, анда күйөөмдү кечиргин. Кудай таалам кандай бизге сыноо берсең дагы, бизди эки башка жолго салбагын, Кудай таалам бизди кайрадан бирге кылгын деп дуа кылыңыз. Себеби дегенде үй бүлөнүн талкаланып калышы бүгүн кыргыздар үчүн өтө кейиштүү маселе. Өтө кейиштүү маселе. Кудай таалам андай жолго сал жеткирбесин. Айтыңыз, чалыңыз, издеп барыңыз, кечирим сураңыз. Кудай таалам иншалла үй бүлөңүзгө береке берет иншалла. Ассаламу алейкум. Ооз бекиткенде эч нерсе жебей эле бекитип калдык, ниет кылып эле эчтеке болбойт. Эгерде ошол сиздин жаш өмүрүңүз азыр күч кайраттуу болсо, курсагыңыз ачкандыгын сезбесеңиз, ашказаныңызда эч кандай бир илдет болбосо, бунун эч кандай көйгөйү жок. Себеби дегенде адам өзү ач карын 3 күнгө чейин мындай эле чыдайт. Биз дайыма тамакты биринин артына экисин салып жүрүп, тамаксыз жашоо болбойт, адам өлүп калат дегендей эле түшүнүккө бара беребиз. Жок, андай эмес. Эгерде ден соолугуңуз таза болсо, ашказаныңыз оорубаса, күч кайратыңыз өзүндө болсо, анда иншалла ниетти кылып коюңуз дагы, жатып алып эртең менен дагы койгондон дагы бир жолу ниет кылып коюңуз, кечке чейин жүрө бериңиз. Эч кандай нерсе болбойт. Бирок мына ушул нерсени жашы өтүп калгандар, оорусу бар адамдар, ашказанында жарасы бар адамдар бул нерсени жасабаш керек. Анын үстүнө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам саарлыкты жеп койгула, саарлыктын ичинде чоң береке бар деп бизге эмне кылган? Мына ушундай бир осуятын калтырган. Андыктан биз жалпы калайык калк ушу суроо берип аткан кишиден башкасы буйруса эмне кылабыз? Соорлукка туруп аз да болсо жеп койгонубуз биздин жашообузга, кыймыл аракетибизге өтө жакшы эмне таасирин калтырат. Ассаламу алейкум. Орозодо тиштерди жууса болобу? Чоң рахмат дейт. Ооба, тиштерди жууса болот. Тишти жууш менен ол ачылып калбайт. Бир гана кичине күмөндүү нерсе кетип калат. Ошо щетканы кыймылдатып аткан мезгилде баягы чачырандылар тамак жакка кетип калбайбы экен? Жок. Андай деген менен тамак ушундай жакшы бекитет, ал жакка эч нерсе ара өткөрбөйт. Бул сөз менен дагы мен сиздерди тишиңерди жуа бергиле деген чакырыктан алысмын. Болгону суроо берип аткан суроонун энесине гана жооп берип атам. Ал киши тишин жууп алды да анан суроо менен кайрылып атат. Эмне болуп калды? Чоң күнөөбү? Жок, чоң күнөө эмес. Болгону сиз кичине күмөндүү ишке барып койдуңуз. Балким деген нерсе бар. Оозуңуз ачылып калдыбы экен, же ачылбай калдыбы экен? Орозоңуз бузулуп калдыбы экен, бузулбадыбы экен дегендей гана нерсе эмне пайда болот. Ошондой күмөнгө барбаш үчүн бир аз 5 мүнөт эртерээк ооз бекитип, анан кийин ошол калган 5 мүнөттүн ичинде оозду чайкап, анан ооз бекиткен мезгилде жакшынакай болуп бекитилип калганы жакшыраак. Ассаламу алейкум. Орозодо бильярд оюнун ойносо кандай болот? Балам орозо тутат, бирок бильярдка кетип калып жатат. Алейкум ассалам. Балаңызды бир иш менен алек кылыңыз. Иштегенди жаман көрсө, окуу менен алек кылыңыз. Окуганды жаман көрсө,
анда бир пайдалуу нерсе менен алек болсун. Ал спорт менен, бир топ менен, турник менен, чуркоо менен алек болсун. А бильярд бул балаңызга зыян алып келет, келечегин талкалайт. Сизге зыян себебеген баргансыга акча бер, апа акча бер деп сизге келип турат. Анан кийин эртеңки күнү сомоюп 25-28ге чыгат дагы колунан иш келбей, ошо бир таяктан ары бери соккондон башка эчтеке кыла албай калат. Акылы токтоп калат. Анын акылы ошол эле 4 ташты бири-бирине урган. Ал ташты миллион жыл урсаңыз деле ошол таш. Ошол бир таш менен ошол эмне деп коет, бильярд жайылып турган табакты. Ошол бир таш менен уруп, ошол табактын ичиндеги таштардын баарын түшүрүп койсоңуз деле сиз өзгөчө болуп кетпейсиз. Биз ошо менен адамдар ушуну түшүндүрө албайм. Эгер да ошо бир сокку менен ошол табактын ичиндеги 24 таш болсо, 24 таштан куюлтуп түшүрүп койсок дагы биз мына өзгөчө болуп кетпейбиз. Биз качан өзгөчөлөнөбүз дегенде, качан мен жашоомду өз ордуна койгон учурда өзгөчөлөнөм. Менин сөзүм, адеп ахлагым, жүргөн турганым, менин мамилем, менин тууган менен мамилем, ата-энем менен болгон мамилем, досторум менен болгон мамилем, жумуштагылар менен болгон карым-катнашым, тегеректегилер менен камыр-жумур болуп, алар менен кириш-чыгыш болуп жүргөнүм. Урматтуу жамаат, балдарыбызды абайлайлык. Балам эң эле башкысы баягыдай зөөкүр болуп көчөгө чыгып кетпей, жакшынакай болуп бильярдка барып келип жүрөт, акчасын бере берейин дебеңиздер. Жок. Баланы талкалап атасыз. Баланы талкалап атасыз. Андай нерседен алып калгыла, балдарды сактап калгыла. Андан көрө бала бир жок дегенде 2 козу алып бериңиз, базардан 2 козу алып бериңиз. Ошол козуну шакка чыгып, арыктын боюндагы чөптөрдү эле оруп келип салсын. Ошол козу чоңойот, эртеңки күнү кочкор болот. Ал 2 кочкорду сатса дагы 4 козу келет. Аны чоңойтсун. Аны чоңойтуп саткан болсо дагы 8 кой келет. Ошентип 1 жыл айланбай сиздин корооңузду койго толтура алат ошол бала. Анын 6 саны аман, акылы иштейт. Анын жерге барып 1 боо чөптү оруп келе алат. Ал эч козу баккандан корксо, бир 15 жөжө алып бериңиз. 15 жөжөнү багалабы? Ошондо кол менен эле мынтип эле чөптөрдү чулуп келип туруп берсе, ошол жөжө чоңойот. Урматтуу жамаат, балдарды бекерчиликке ар кандай кылып эптеп убактысын жоготууга көндүрбөйлүк. Мен кейигенимен айтып атам. Мен билем андай балдарды, андай үй бүлөлөрдү, андай кайгырып аткан ата-энелерди билем, урматтуу жамаат. Абайлаңыздар. Ассаламу алейкум. Мен апам орозого 5 күн калганда кайтыш болду. Келген адамдардын баары бул күндөрү бейиштин баардык эшиктер ачык болот дейт эле. Ошол чынбы? Ооба. Ооба, буюрса иншалла бейиште Рамазан айында бейиш эшиктери ачык болот, дозок эшиктери жабык болот. Биз жана эле берүүнүн алдында бирөө ошентип суроо менен кайрылды. Ооба. Бул ай биз үчүн чоң үмүттүү, өтө чоң бир жакшылыкты алып келген ай. Бул ай жакшылыктын айы. Бул айда биз мына бул дүйнөдө жакшылыктарды көрүп атабыз. Канча жакшылык иштер бүтүп атат. Канча адамдардын жүрөгү жумшарып, жүрөгү ачылып, кече эле зыкым болуп эч нерсе тыйын бергиси келбеген жүргөн кишилер бүгүн миллион сомдорду алып барып не кылып атышат? Кол ачыктык менен ыймандын таасиринен алып барып эмне кылып атышат? Бул жакшылык эмне бул? Эгерде бул дүйнөдөгү адамдардын бир жакшылыкка болгон кадамын, эшигин түздөп аткан болсо, Аллах Таала акыреттеги адамдардын дагы эшигин, барган багытын сөзсүз түрдө түздөйт, урматтуу жамаат. Аллах Таала апаңыздын бейишин, апаңыздын ордун бейиштен кылсын иншалла. Ассаламу алейкум. Менин кайненем бакшы молдого барып мени окутуп салыптыр, көп каргайт. Баласын мени өзү 5 убак намаз окуйт, алдын ала рахмат. Эми сиздин окутуп салыптыр дегениңизди мен айта албайм, сиз деле айта албайсыз. Сиз болгон күмөндүн үстүндө айтып атасыз, мени окутуп салыптыр деп. Бирок ошол бакшыга баргандыгы өтө жаман. Ал ыйманын жаңылаш керек, тооба кылыш керек. Эгерде тооба кылбаса капыр болот. Бакшыга барган адам тооба кылбаса капыр болот. Анан кийин биз абайлай турган маселе, урматтуу жамаат, ошентип бир көрүнгөн адамга барып ар демкени байлатып, окутуп, чокутуп, кара тоого алып кел, анан кийин ак тоого алып кел, анан кийин койдун терисин алып кел, анан кийин анын кардын башыңа кийгиз деп адамдарды бир жин шайтанга аралаштыргандан абайлашыбыз керек. Жок. Мындай нерсеге барбайлык. Эгерде жаман сөздөр менен каргаган болсо, сиз иншалла Алла Тааладан кечирим, Алла Таалам кечирсин барыбызды деп туруңуз, иншалла баардык ишти өз жайына жайгарат Кудай Таала. Сиз дуа кылыңыз, Алла Таалага кайрылыңыз.
Кудай таалам барлык нерсени көрүп туруучу, билип туруучу зат. Иншалла Алла таалам сизге жардамын берет. Ассаламу алейкум суроом. Уулум орозо кармап атат. Намазга дагы кириш деп коюп көп айтам. Укпайт атат. Дуа кылам дагы эмне кылсак болот? Сиз балаңыздын чөйрөсүн оңдоңуз. Дуа кылыңыз туура. Жакшы сөз айтыңыз. Балага эмне жакшы экендигин айтып эмес жасап көрсөтүңүз. Балага айта берген менен бала угу эрип чарчап калат. Андан көрө сиз намазга туруңуз. 5 убак намаз менен чектелип калбаңыз. Сиз башка мезгилдерде кошумча намаз. Балаңыз киргенде чыкканда сиз намазда турганыңызды көрсүн. Намаздан кийинки болгон акыбалыңызды, сиздин мындай бир нурлуу жүзүңүздү, сиздин жумшак пейилиңизди, сиздин адеп ахлагыңызды, сиздин кең пейил кечиримдүүлүгүңүздү бала көрсүн, туйсун, сезсин. Бул дагы зарыл нерсе. Андан келин калышпаган нерсе, сиз балаңызга жакшы чөйрө табаңыз. Жакшы балдардын тобуна кошуңуз. Сиз балаңыз ким менен жүрөт көзөмөлдөңүз. Ким менен басат, ким менен жолугат, ким менен байланышат, ким менен достошот, ким менен сырдашат. Ушуларга чейин киришиңиз. Мына ошол мезгилде гана сиз утушуңуз мүмкүн. Ансыз бала бул оюнчук эмес. Бала бул оюнчук эмес. 200 миңге канча сом зекет берилет? 200 миң сом сиздин болгон байлыгыңыз ошолбу? Эгерде 200 миң сом болсо, сиздик зекеттин өлчөмүнө жете элек экен. Азыркы орточо эсеп боюнча зекет эсеби боюнча мына саналат, урматтуу жамаат. Эгерде кайсы бир кишинин байлык өлчөмү 95 грамм алтынга жетсе, же болбосо 650 грамм алтынга жетсе, же болбосо 40 баш койго жетсе, же болбосо 20 баш уйга жетсе, же болбосо ошол 40 баш койдун өлчөмүндөгү накталай акчага жетсе, анан жанагы байлыктардын баарысы 1 жыл айланып колуңузда турса. Айтайлык, сиз былтыр март мезгилде, март айынын башынан тартып ошондой байлыкка ээ болдуңуз эле, байлыктын өлчөмүнө. Ошол байлык колуңузга келгенден кийин анан да турмуш тиричилигиңиз, таяк-бияктагы жумушуңуз жүрүп, анан дагы ошол байлык айланып 1 жыл бою колуңузда турду. Сиз бул байлыкты эчтеке иштеткен жоксуз. Сизде товар түрүндө турду, мал түрүндө турду, акча түрүндө турду, алтын түрүндө турду, айырмасы жок. Мына ошол мезгилден кийин анан сиз ушул байлыктын 2,5% бересиз. Ой болсо 40 баш койдун 2,5% бересиз, 20 баш уй болсо 20 баш уйдун 2,5% бересиз. Эгерде алтыныңыз 95 грамм алтыныңыз болсо, анда 95 грамм алтындын 2,5% бересиз. Же ошол дагы бир жолу кайталам, 95 грамм алтындын акчалай эквиваленти акча түрүндө турса, ошол 1 жыл айлангандан кийин ошол акчанын 2,5%-ын чыгарып бересиз. Аны 2,5%дан силер азыр орусчага которуп алып, процент, молдолор дагы процент менен иштеп баштадыбы деп, мындай бир күлкүгө калбаңыздар. Баардык эле нерсенин пайыздык өлчөмү бар. Менин колумдун да пайыздык өлчөмү бар. Эгерде алаканымды алсам, алаканымдын 50% могул. 25% могул жер. Көрдүңүздөрбү? Баардык нерсенин пайыздык өлчөмү бар. Мына ошол нерсени мен сиздерге түшүндүргөнгө аракет кылдым. Алла сиздерден ыраазы болсун. Мен бирөөлөргө карыз болуп, ал адамды таппай калдым. Ошол адамдын эсебинен бирөөлөргө бердим. Туура элеби? Эгерде такыр таппай калсаңыз, туура кылгансыз. Өтө туура кылгансыз. Ассаламу алейкум. Аял киши ден соолукка байланыштуу спираль салдырып сактануусу үчүн күйөөсүнүн уруксатын сураш керекпи? Сөзсүз түрдө. Аял бул мен дене бул өзүмкү го, өзүм билем да деген бул таптакыр туура эмес. Ал барып сөзсүз түрдө ден соолугуна жаша, ден соолугун абалын күйөөсүнө түшүндүрүп, доктор менен кездештирип, доктордон сөзүн угузуп, анан кийин чогулуп келип бир тыянак менен иш туткан болсо, бул үй бүлөгө береке, тынчтык, анан кийин ынтымак алып келет. Ассаламу алейкум. Аял киши ден соолукка байланыштуу. Ассаламу алейкум устаз, орозоңуз кабыл болсун, Алла ыраазы болсун сизден. Менин суроом, баамдат намазын казасын окуганда 2 рекет парзын үн чыгарып окуйбузбу, же ичибизден окуйбузбу? Ичиңизден эле окуй бересиз. Сиз казасын күн чыккандан кийин окуйсуз. Ассаламу алейкум. Этеккир келип
бүткөндөн кийин гусул алып орозо кан баштаганда кан келип калса ооз ачылып калабы? Жок, ал кан кандай кан болуп саналат? Эгерде сиздин айызыңыздын келген адаты сиз келип аткан адаттан ашыкча болуп калса, бул истихаза деп коет, кичине сыркоонун каны. Адамдагы аялдардын ден соолугунда болгон кичине сыркоо пайда болсо, келген кандын адаты өзүнүн мезгилинен кичине узарып барып кайталанып келет. Эгерде ден соолугу таза аял болсо, ошол белгиленген күндө гана келет дагы, башка мезгилде эчтеке келбейт. Ошондуктан ал оорунун каны болуп саналат дагы, ооз ачылбайт буюрса. Ассаламу алейкум. Суроом, намазда сана дубасын фарз сүннөттө да окуйбузбу? Толук түшүндүрүп бериңизчи. Ооба, сана бардык намазда окулат. Сана намазга киришип аткандагы бир дуа. Аны пайгамбар саллаллаху алейхи бизге үйрөткөн. Аллахумма субханак Аллахумма ва бихамдик нашаду ва табарак асмук ва та'ала жаддук ва ла илаха гайрук деген сөз бардык намаздарда, фарз намаздарда, сүннөт намаздарда, нафил намаздарда, важип намаздарда окулат. Ассаламу алейкум. Ата-эне мени урса. Мен алардан коргонуу үчүн, тынчытыш үчүн урсам болобу? Моралдык жактан алар мени кордоп, сөксө жана жакшылык кылышпаса, эгер сиз алар мени бакса десеңиз, бул ар бир ата-эненин милдети. Антесе эмнеге төрөшөт? Алейкум салам. Сиздин сурооңуз мени коркутуп атат. Сиздин менин жүрөгүмдөгү тынчтыкты алып салды. Кудай таалам үй бүлөңүзгө, ата-энеңиз менен болгон жашооңузга Аллах таалам тынчтыгын берсин. Аллах таала эгерде тынчтыкты алып койсо, ал тынчтык кеткен үйдөн береке да кетет, жакшылык да кетет. Ал үйдө кайгы, капа, уруш, талаш, андан башка эч нерсе, шайтандан башка орун калбай калат. Ошондуктан акылдуу эле инсандай көрүнүп турасыз. Сиз барып болгон нерсенин баарысын ата-энеңиздин алдында айнанайын атам, айнанан апам. Эгерде менде кайсы бир иттик кеткен болсо, мен кечирим сураймын. Мындан кийин мен силер мага зыян келтире турган болбойлук. Силерден да мен зыян көрбөйүн, менден да силер зыян көрбөгүлө. Андан көрө бири-бирибизге жакшылык кылгандын аракетинде келелик. Сиздин дагы колуңуздан эч бир, оозуңуздан дагы, колуңуздан дагы, көзүңүздөн дагы зыян көрбөсүн ата-энеңиз. Такыр. Ата-энеңизге байланышпаган дагы зыяндуу нерсени көрбөсүн. Сиз көчөдөгүлөргө да жамандык кылбаңыз. Мен ата-энеме кылган жокмун го, мен башка бирөөгө кылып атам, бул ата-энеме тиешеси жок деңиз. Көчөдөгү жасаган жамандыгыңыз ата-энеге тиет. Аны кайгыртат. Аларды кайгыга салат. Ошондуктан сиз көчөдө да, үйдө дагы түздөн-түз ата-энеңизге дагы зыяндуу балага айланбаңыз. Мына ошол мезгилде Аллах таалам ортоңорго мухаббат орнотот. Аллах таалам жашооңорго береке берет. Аллах таалам ошентип жашоону оңдойт. Урматтуу бир тууганым, сиз мени коркутуп койдуңуз. Аллах таалага кайрылып, жалбарып, ушул айларда түндөсү туруп, Аллах таалдан сураңыз. Аллах таалам ата-энем менен менин ортомду оңдогун. Ата-энем менен менин ортомду оңдогун деп жалбарып сураңыз. Аллах таалам иншалла кадыр зат. Ассаламу алейкум. Менин иним 41 чыкты. 41 жашка чыкты деңиз. Үйлөнбөй жүрөт. Кыз тапсак эле жактырбайт, же кыздар аны жактырбайт, эмне кылсак болот? Мен дагы ошондой бир анча-мынча билген адамдар бар эле. Аларды мен айтыппай, жетишсең 45-ке чейин жетишип кал. Эгерде 45-ке кирип калган болсоң, убара болбо ар жаныга. Анан ар жаны убара болуп, не кыласың, өзүң чарчатып. Ар бир нерсе кыргызда айтат, тандырда кыз усунда дейт. Тандырда кыз усунда нанды кармайт. Нан ошондо бышат. Нан ошондо даамына келип пайра чыгат. Ошондо адамдар аны жей турган болот. Ошондо ошол нандан адамдар кубат табат. Мына ошондой эле адамдагы мезгилинде үйлөнүп калбаса, ошентип жаш өткөндөн кийин, андан кийин ал жакпайт экен, мунун көзү мындай экен, анан бою мындай экен, анан сүйлөгөнү мындай экен деп болбогон, өзүн карай албай анан не кылат? Башка бирөөдөн айып издеп жүрө берет. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, сиздер балдарыңыздарды 22-23-төн өткөрбөй үйлөгүлө. Ал эми могул жерге келген учурда бул жигитте мүмкүн болсо ошол биздин Бакыт Ордосу үй бүлөлүк балыктар чыңдоо борбору бар. Бизде Инстаграмда баракчабыз бар. Ошол жака кайрылып, бизге кайрылсаңыздар
колдон келген жардамды көрсөтөбүз. Ассаламу алейкум. Ата-эне мени урса, мен алардын коргону үчүн жанагы суроону кайталап берип коюштур. Сизди иншалла урбайт ата-энеңиз иншалла. Сизди урбайт, дуа кылыңыз. Сиз дагы аларга кой көтөрбөңүз, сөз кайтарбаңыз, кайшы айтпаңыз. Ассаламу алейкум устаз. 50 000 сом айлык табам. Канча сом зекет беришим керек? Жана садака канча берип турсам болот? Урматтуу бир тууганым, алейкум ассалам. Алла разы болсун сенден. 50 000 сом тапсаң, ошо 50 000 сомду жакшынакай кылып, иреттеп, ысырап кылбай, түптөп, мына ошол айлыгыңды жыйнап, анан ошол топтолгон байлыкты дагы бир жол менен аны көбөйтүүнүн жолуна өткөн. Эгерде зекетин сурасаң 50 000 сом үчүн зекет жок. Зекет бербейсиңер. Эгерде жыл бою алып келсең дагы 50 000 сомдон жыл жыйынтыгында келген учурда санасаң, ал аз гана акча болуп калат. Ал ичесиң, жейсиң, ден соолугуңа иштетесиң, баскан турган иштетесиң, анан калган акчаңды жыйнасаң, ал аз эле болуп калат. Эгерде ошол жыйналып келип туруп, жок дегенде 260 000 сом туруп калса, 260 000 сом туруп калса, 260 000 сом бир жыл колуңда турса, ошондон ошол сумманын 2,5% бересиң. А садаканы болсо, ал өзүң Алла Таала менен болгон ортоңдогу мамилеңе жараша. Алла Тааладан көбүрөөк жакшылыкты күтөсүңбү, көбүрөөк садака бер. Азыраак жакшылыкты күтөсүңбү, азыраак бере бер. Бул Алла Таала менен сенин ортоңдогу мамилең. Ассаламу алейкум. Мен аз эле суроо билем. Сүрө билем. Таравих намазында бир сүрөнү кайра-кайра окуса болот. Болот. Окуй, билгениңди оку балам. Эң жакшы болот. Ассаламу алейкум. Жанагы эле суроо экен. Ассаламу алейкум. Кандайсыз устаз? Мен күйөөм менен агамдай эле жашайбыз. Кайненем менен чогуу турабыз. Бир комната квартирада жашайбыз. Баштагыдай мухаббат жок. Менде апасынын жанына жатып алат. Кандай кылсам? Алейкум ассалам. Кап. Мындайда кадырман биздин угармандар, телекөрүүчүлөр. Үй бүлө бул үй бүлө болуш керек. Бул чар жайыт мамилени сүйбөйт үй бүлө. Үй бүлө эркек менен аялдай жашаш керек. Алардын ортосундагы бири-бирине тиешелүү өзгөчө мамилелер бар. Аларга таандык. Эркек аялга таандык, ошолорго гана байланган мамилелер бар. Мына ошол мамилелер өз ордун табыш керек. Зарыл түрдө табыш керек ушул мамилелер. Ушул иштер бүтүш керек. Ансыз алар үй бүлө болбой калат. Кантип болсун мынтип бир квартиранын ичине кирип алып, анан жанында бирөөлөрдү да кошуп алып, ким болбосун, апасыбы, атасыбы, эме ошону колунан келбейт, ошону бир жайгарып, апасына өзүнчө бир жакшынакай бир орун кылып койгонго, жок дегенде эки бөлмөлүү квартира алып туруп, бир бөлмөсүнө апасын киргизип коюп, экинчи бөлмөдө аялы менен калганга ошого ал жетпей атабы. Мынчалыкка барбайлык, урматтуу жамаат. Мындай кайдыгер болбойлук. Бул жашоону буза турган нерселерден бири ушул. Эркек менен аялга таандык иштер өз ордун табыш керек. Эркек менен аялга таандык мамилелер өз ордунда аткарылып бүтүрүш керек. Ошол учурда гана ал аял аялдай болуп жашоодон өзүнүн ордун табат, рахатын көрөт. Эркек дагы эркектей жашоодон ордун табат, рахатын көрөт. Ошол мезгилде анан ошол ордун ортосунан анан кийин жакшынакай жигиттер чыгат, анан кыздар чыгат. Бул экөөнү эле таандык маселе эмес. Булар анан кийин өзүнүн артынан келеткан балдарга дагы ошондой жаман таасир калтырып алат. Ал жерде кийинет, чеченет, адам кээде чарчап калат, кээде уктап калат, кээде бул кантип биз адам табиятын биз азыркыга чейин түшүнө албай атабызбы эмне? Жок, урматтуу жамаат, андай кылбайлык. Айтыңыз, мен күйөөңүзгө да ушул телефон, ушул берүүнү кайталап угузуңуз. Ошол күйөө бекемирээк болсун, жандуураак болсун. Апасын ападай кылып, ызаттуу орунга отургузсун. Катынын катындай кылып, өзүнө татыктуу орунга отургузсун. Ошол. Ассаламу алейкум устаз. Жан дүйнөм ооруп турса эмне кылыш керек? Гепатит Б менен ооруп калганымда жолдошум талагын берип салды. Сиздин жан дүйнөңүздү көрүп турган, сиздин кайгыңызды угуп, кайгыңызга дава, шифа берген Алла Таалам бар. Чындап келген учурда кээ бирде биз ойлоп калабыз, ошо мен күйөөм кетсе эле бүттү, жашоом бүтүп калды деп. Жок. Андай эси жок күйөөлөр көп.
Мен сен оорубай турган мезгилде жакшысың, анан сен ооруп калсаң эле сен жамансың. Бул болбойт да. Бул адамгерчиликке жатпайт да. Кандай сен, мен түшүнбөй атам да. Бул аял бир техникабы, бир машинеби? Жүрүп турган мезгилде машинең жакшы, анан бузулуп калган мезгилде атасынын көрүп уже машина жаман экен дегидей эмне? Бул малбы? Чапкан мезгилде, чуркаган мезгилде атың жакшы, анан кичине кашаң болуп калса атаң көрүп деп базарга апарып сатып жибергидей. Жок да. Жок, аял сиздин Алла Таала сизге насип буйруган өмүр жолдошуңуз болчу. Кече эле жакшынакай болчу, бүгүн кичине сыноо болуп ооруп калды. Оору да коркунучтуу эмес экен. Ал айыкса болот бүгүнкү күндө. Кантип эми ошол нерсени эмне кайгысынын үстүнө дагы кайгы кылып аны таштай качыпкан, бул мен айтат элем, бул иттик эле. Бул иттик эле. Кайт айылыңа кел. Келгин дагы карагын, иншалла мына Алла Таалам шифасын берет, эртеңки күнү кайрадан балалуу чакалуу болуп эмне. Ал эми азыркы суроо берип аткан кызым, сен кайгырба, Алла Таалам бар. Тегерегиңде жакшы калк, тууган урук бар. Иншалла сендей жакшынакай кыздар жерде калбайт. Башыңды бийик көтөр. Дайыма мамилеңди Алла менен оңдо. Эгерде мамилең Алла менен жакшы болсочу, жашоодон коркпа кызым. Жашоодон коркпа, баары жакшы болот. Ассаламу алейкум. Мен сени менен жашагым келбейт. Каалаган жагыңа бара бер. Төрт тараңы кыбыла. Бар жок болчу, жашай албайм. Сага окшогон менен талагымды берейин деген сөздөр талакка саналабы? Түздөн түз айтылбаган сөздөр талак санала берет. Бирок бул нерсени муфтиятка барып туруп тактап койгула. Ошол жакта адистер силерге ачыгын түзүн айтып берет. Саламатсызбы? Мен күйөөгө тээлекте участок алгам. Кийин аны сатканымда акчаны кайненем күйөөм экөө талашты. Алла. Алардын акысы барбы? Ошенткенге акыры шылтоо таап кууп салышты. Мен акчаны берген жок элем. Киндики туура. Сеники туура кызым. Сеники туура. Сөз бүттү ушул эле. Урматтуу жамаат, башка бирөөнүн кызы сизге келин болуп келсе, анда ал келин болуп келгендиги менен өзүнө таандык бардык нерсени сизге өткөрүп берүүгө милдеттүү эмес, билип койгула. Кайнаталар, кайненелер, эси жок күйөөлөр. Кантип катындын аркасындагы байлыкты күтөсүң? Кантип башка бирөөнүн кызынын колундагы байлыкты сен шимшилеп отурасың? Кайсы бет барды ушул нерсеге? Кайсыл бетиң барды ушул нерсеге? Уялбайсыңарбы? Туура кылгансың кызым сен. Бербегин андайларга. Алардын акысы жок болчу. Ассаламу алейкум уста. Турмушка чыкканда компаниядан Билайн единицаны алган элем. Биретко кичине кайра төлөп коесуң. Карыз болбойбу? Единица албаган акчага кайра төлөй албай калган, сим карта сынып калган. Өзү кызым билесиңби, бул чоң компаниялар өздөрүнө абонент топтош үчүн, мындайча айтканда, жакыныраак кылып айтайын, клиент топтош үчүн чоң компаниялар өздөрүнүн тапкан, элден тапкан кирешесинен, эсебинен башка бирөөлөргө ошондой кызмат көрсөтөт. Айталак, сенин зарыл сөзүң бар эле, сүйлөшүп кал, азыр мен сага берип коем, кийин сага мага салып коесуң деп адамдардын ыңгайына карап эмне кылышат? Шарт түзүп берет дагы, анын натыйжасында ага клиенттер эмне болот? Көбөйөт. Эгерде чындап башка бирөөнүн акысынан корксоң, кызым кутулуп койгонуң жакшы. Баламбы, кызымбы билбейм. Кутулуп койгонуң жакшы. Анан эгерде жок мен колуман келбейт десең, бул эми жалпы казан бул. Жалпы казандын оокатына келген учурда эмне баягы менин деле тыйыным сага карап өттү да, мен сенден ыраазымын. Ошо иштеткениң 15 сом болсо керек, 20 сом болсо керек. Мен сенден кечип салдым. Ошо кыжалат болбой эле кой кызым. Саламатсызбы Дамла? Мен 10 күн орозо кармап кайра кой бердим. Өзүм окуйт элемби, опуйт элем. Сиз ошол жерде рынын ордуна пыны жазып алдыңыз ойт. Боордон гепатит болуп, диета кармап дары ичет элем. Анан калган күнкү тута албадым. Урматтуу жамаат, биздеги баягы телефондогу болгон шрифттер бүгүнкү күнгө чейин көпчүлүк биздин колдонуучулардын колуна кыргызча шрифт өтө элек.
Ошон үчүн мен сиздерди туура түшүнгөнгө аракет кылып атам. Биякта эмне үчүн адашып атам себеби дегенде орусча клавиатура менен еще тамгаларды алмаштырып баскан мезгилде кээ бир сөздөр окулбай калып атат. Ошондуктан ошо кыргызча клавиатураны таап ошону көчүрүп алып жазганды өзүбүзгө адат кылалык. Бул бирөө өзүбүздүн тилибиз, ошо тилге болгон урматыбыз болот бул. Ал эми суроого жооп катары айтат элем, мындай ооруп аткан мезгилде сөзсүз түрдө доктурдун көзөмөлүндө болуп, ден соолукка кам көрүңүз. Ден соолукка кам көрүңүз. Орозо дагы келет буйруса, орозо дагы астыда бар буйруса дагы 10 жылдап, 20 жылдап орозо кармайсыз. Азыр ден соолукка кам көрүңүз дагы, ден соолук үчүн иштеңиз. Калган калып кеткен күндөрү ден соолугуңуз өзүнө келгенден кийин кармап бересиз. Ассаламу алейкум устаз. Менин 2 кызым багымда жана купта намаздарын менин артыма туруп мага уюп окушат. Аягында чогуу дуа кылабыз. Туура элеби? Аны түшүндүрүш окуш керек же өздөрүнчө окуш керекпи? Жок, иншалла эле туура кылат. Фарз намаздарга келген учурда сизге уюп окуй берсин. Өтө туура кылат. Фарз намаздарга келген учурда кыздар атасына уюп окуса өтө жакшы болот. Ал эми калган сүннөт намаздарды, таравих намаздарга келген учурда сизге жамаат менен окулган намаздарга келген учурда таравих окушу сизге уюп берсин. Нафил сүннөт намаздарга келген учурда өздөрү окусун. Өтө жакшы болот иншалла. Ассаламу алейкум устаз. Менин байкем мени күндө урушта берет. Дуа кылып коюңузчу. Аллах таалам акеңиздин жүрөгүн жумшартсын. Аллах таалам акеңиздин сизге болгон махабатын ойготсун. Аллах таалам акеңиздин көзүн ачып, карындаш ким экендигин, ини ким экендигин таанытсын. Аллах таалам сиздин үйүңүзгө дайыма тынчтыкты ата эткен болсун. Аллаху акбар. Мен турмушка чыкканыма 19 жыл болду. Кайын журт мени дайыма адам катары көрбөй келди. Айтсам сөз көп тууган. Урук бир туугандары маареке кылышты айтпайттар. Дайыма укпай эле калып кетебиз. Бөлүнүп чыкканбыз азыр 2 жыл болду. Барбай калдым. Жүрөктү кысчалатчылык көп, кандай кылсак болот? Урматтуу жамаат, мына ушул үй бүлөлөр ортосундагы болгон мамиле мына ушундан бузулуп башталат. Башка бирөөнү кичине өгөйлөп, кичине аны эске албай коюп, айтпай коюп, эми айрыкча бүгүнкү күндө эми чакырган менен эмне ал итек эле курук кол келет да дешип эмне кылышат? Урматтуу жамаат, курук кол болуп келген учурда да тууганың болуп жаныңда турса, мына ушундан өткөн байлык жок. Билип койгула. Анан кээ бирки эми ар бирибизде пейил бар, ар бирибизде кыял бар. Кайсы бир келиндин кичине бир өзгөчө эле, кичине бир пейили кыялы болсо эле ошону бөлүп, анарак теп, арагыраак алыстатып, жок, андан көрө изин бербейсиңерби өзүңөргө? Жакшынакай сөзүңөрдү айтпайсыңарбы? Таарынчыңар болсо өзүңөрчө бир бөлмөгө жабылып алып, келиним, өткөндө ушундай бир жакшы эмес сөз угуп калдым, кичине ичим ооруп калды, көңүлүмө тийип калды десеңиздер, ыйлап, сыктап, көз жаш кылып, алар кечирим сурап айтты эле. Анан жамандай жакшынакай болуп, бир кирди чыкты болуп, бир кыргызча мамилеге качан келебиз? Качан кыргыздай болуп жашайбыз? Качан ошо кыргыздын үйүндө ушундай ыйкы-тыйкы болуп эле батышпай калган элек? Ушу окат дүнүйөң сени аягыңа чыгат го. Ушунун бардыгы мына ушундай нерседен, бир болбогон майда барат нерседен. Ошондуктан келиним бул жерде ошолордун анча-мынча кемчилиги болсо айтпагын эч кимге, аларга дуа кыл, жакшылыгы болсо чакырып калса азыр жакшы, Кудайга шүгүр. Чакырбай койсо сабыр кылып тур, бир күн келип чакырышат. Сабыр кылып тур, Кудай кааласа бир күн келип чакырат. Ошол мезгилде чакырган мезгилде жакшынакай эчтекени билбегендей, көрбөгөндөй болуп бара бер. Баарды ордуна түшүп кетет буюрса. Устаз, көңүл кетип эчтеке кылгың келбей калса эмне кылыш керек болот? Орозо кармаш керек, дуа кылыш керек, намаз окуш керек. Иншалла баардыгы ордуна келет. Азыр ошондой мезгил. Алла таала менен мамилени оңдой бериңиз. Алла таала менен алаканы бекемдей бериңиз. Башка жагы баардыгы буюрса ордуна келет иншалла. Ассаламу алейкум. Сизге бир аманат тапшырсам болобу? Сураныч. Көп масжидтерде жүргөн адамсыз. Менин келиним жана балама дуа алып бере аласызбы? Анткени эч айлам калбады. Намазга жыгалбадым. Кандай кылып болсо да дуа алып берсеңиз, жардамыңызды аябаңыз суранамын. Урматтуу менин бир тууганым. Алейкумассалам. Мен бүгүнкү күндө кичине башкача бир багытта жумуш кылып аткандыктан көп масжидтерге байлана албай калып атам. Ошондуктан мен сизге бүгүнкү күндө ушул
азыр телеканалда бизди карап көрүп турган адамдар дагы абдан көп, мечиттегиден дагы көп. Ошондуктан иншалла балким ушу арабызда азыр орозо тутуп, орозодон кийин ооз ачып, Алла Таала менен астында дуа пардасы ачык турган адамдар отурат. Ошондуктан Алла Таалам ушул ажап эмес кабыл кылып калган болсо, ушул жерден дуа берейин. Алла Таалам ошо балаңызга, келиниңизге инсап берсин. Алла Таалам таат ибадатка жакын кылсын. Алла Таалам дайыма алардын жүрөгүн, алардын кадамын түз кылсын. Алла Таалам дайыма сиздин кызматыңызга, урматыңызга, сизди кызматына жеткирип, сизди урматына жеткирип, дайыма батаңызда алып жүргөн азаматтардан кылсын. Рахметке я архамар рахим. Саламатсызбы? Исламда жан дүйнө кандай абалга келгенде ажырашууга жол берилет? Жолдошум менен такыр жашоо жакшы уланбай калды. Жолдошум өтө майдачыл. Өзүмдүн ичиме өзүм батпай, буулугуп жарылган эле турам. Алла Таалам сактасын сизди. Алла Таалам сактасын. Бул дүйнө ушундай сыноо дүйнө, кызым. Бул дүйнө ушундай, бул бирөөгө мындай бир оорураак келип калат, бирөөгө жеңилирээк келип калат, бирөөгө аз келип калат, бирөөгө көп келип калат. Ошондуктан кызым, бул тагдырга жазмыш да. Тагдырда ошондой майдачыл, ошондой бир сараң күйөө туш келип калса, эми ага бир гана сабырдан башка, кичине данышмандуулуктан башка жол калбай калат. Ошондуктан сени менен ушул кайгыны бөлүшкүм келет, жөн эле бөлүшкүм келет. Кудай Таалам сабыр берсин, кайрат берсин. Мен түшүнүп турам. Абдан жакшы түшүнөм. Себеби дегенде мен ушул үй бүлөлүк маселелер боюнча 3-4 жылдан бери иштеп келем. Мындай абалдагы көп келинчектерди көрдүм. Ушундай абалдагы көп эркектерди көрдүм. Бирок кантпесин, эми бул тагдырга бүтүп калган нерсе экен. Мындан качып кутулууга болбойт. Болгону бул нерсени жеңиш керек болот. Аны жеңип чыгыш үчүн бизге сабыр, кайрат керек, кызым. Сабыр кыл, иншалла. Алла Таала менен мамилеңди оңло. Кудай Таала иншалла сага ушундай кайрат берет. Бардык жүктү да көтөрө турган болосуң буюрса. Ассаламу алейкум. Кадыр түн качан болот? Кадыр түн орозонун акыркы 10 күндүнүн так күндөрүндө. Эгерде мына дата боюнча азыркы марттын числолору боюнча болсок, 20-март, 22-март, 24-март, 26-март, 28-март күндөрү түнкүсүн, кечкисин кадыр түнү тосо бересиңер. Устаз, номерди унутуп калса кантип төлөйбүз? Жобосун айтып коесуз, карыз болобу? Устаз, номерди унутуп калса кантип төлөйбүз? Мен сиздин сунооңузга жооп түшүрөнбөйм. Эгерде сурооңузду оңдоп берсеңиз жакшы болот эле. Айрыкча мына келген суроолордун ичинде, урматтуу жамаат, өзүңүздөр байкадыңыздар, үй бүлөгө тиешелүү көп суроо келип атат. Үй бүлөгө бурайлык. Үй бүлө бул үчүн биз үчүн ыйык. Үй бүлө биз үчүн кымбат. Өзгөчө бүгүнкү күндө кыргыз үчүн баарынан кымбат үй бүлө болуп атат. Ошондуктан Алла Таалам ар бир үй бүлөнү тынчтыкта кармасын, амандыкта кармасын, ыйманда кармасын. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Алла Таалам кийинки орозолорго дагы бирге жеткиргенге насип кылсын. Алла Таалам баарыбызды асмандан жерден чыккан балелерден сактасын. Мына ушул орозо ичинде кылган дуаларыбызды Алла Таалам толугу менен кабыл эткен болсун. Сиздер менен дагы кийинки берүүлөрдө жолугушканча, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.